Ош ТВ телеканалынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өзгөн райондук ооруканасында 1,5 айлык ымыркай чарчап калганы боюнча иштер райондук милиция иликтөөгө алды. Бишкектин Ленин районундагы эркин экономикалык аймакта жайгашкан кампадан өрт чыгып, чет элдик жаран каза болду. Кыргызстанда алкоголдук продукцияны түнкү саат 23:00дөн таңкы 8:00гө чейин сатууга тыюу салуу сунушталууда. Өзгөн райондук ооруканасында 1,5 айлык ымыркай чарчап калганы боюнча иштер райондук милиция иликтөөгө алды. Бул тууралуу Ош облустук милициясы маалымдады. Ага ылайык 21 январь күнү Өзгөн райондук милициясына аймактык ооруканадан 2025 жылы 11 ноябрда туулган ымыркай кан азыгынан улам чарчап калганын маалымдашкан. Бул факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө күбөлөр суралган. Ымыркайдын өлүмүнүн келип чыгуусун аныктоо максатында тийиштүү экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабылданат, деди милиция. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары ымыркайдын чарчап калышына ага жасалган кыйма себеп болгонун жазып чыгышты. Маалыматка ылайык баланы ооруканага алып келишкенде дарыгерлер анын гемоглобини 43-кө түшүп, көп кан жоготконун аныкташкан. Кыргызстанда кыйма жасаткандан кийин оорусу күч алып, адамдар каза болгон учурлар буга чейин да катталган. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарды хиджама ыкмасын колдонуудан оолак болууга чакырып келет. Министрлик Кыргызстанда хиджама медицина ыкмасы катары лицензияланган эместигин билдирип, тескерисинче андан кан аркылуу илдет жугуу коркунучу бардыгын эскертет. Бишкектин Ленин районундагы эркин экономикалык аймакта жайгашкан кампадан өрт чыгып, чет элдик жаран каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өрт 22 январга караган түндө саат 2:58 чектөөгө алынып, саат 5:58 толук өчүрүлдү. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөн эсеп жана штаб тартылган. ÖKM'дин маалыматына ылайык, өрттүн аянты болжол менен 900 чарчы метрде түзгөн. Тилсиз жоодон бир чет элдик жаран набыт болду, башка жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана кесепети аныкталууда. Бишкекте өрттөн чет элдик жаран каза болгон окуя жыл жаңыргандан бери экинчи ирет катталды. 16 январь күнү шаардын чыгыш тарабында 3 кабаттуу жеке жатаканада өрт чыгып, 24 жаштагы пакистандык студент каза болгон. Дагы бир адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бишкек шаарынын 68 жаштагы тургуну милицияга кайрылып, уулу дайыма сабап келгенин айтып даттанды. Анын сөзүнө караганда 48 жаштагы уулу ичип алып, кол көтөрүп жүргөн. Милиция жабырлануучуга экспертиза дайындап, кылмыш жаза кодексинин 138 беренеси уруп сабоо, кыйноо менен кылмышын козгогон. Жабырлануучунун уулу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө улам жатат. Жаран энесине кол көтөрүп, же аны өлтүрүүгө аракеттенген шек менен кармалган учур январь айында эле 2 жолу катталып отурат. 12 январь күнү Жайыл районунун Полтавка айылынын 45 жаштагы тургуну энесин өлтүрүүгө аракеттенген деген шек менен кармалып, камакка алынган. Улуттук илимдер академиясынын мыйзамсыз меншиктештирилген жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 1997 жылы Бишкек мэриясы Каражыгаш Токойунун аймагынан Токой институтуна илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн 11,2 гектар жер бөлүп берген. Бирок бул жер тилкеси тиешелүү мамлекеттик каттоодон өткөн эмес. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланган айрым кызмат адамдары жерди бир нече бөлүккө бөлүп, жеке жактарга сатып жиберишкен. Жер тилкеси мамлекеттик каттоодон өтүп, мамлекеттин балансына кайтарылды. Ошондой эле аймакты мыйзамсыз меншиктештирүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук жасаган 15 кишиге алгачкы ирет электрондук билерки тагылды. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Баетов социалдык баракчасына жазды. Министр Долбоор Октябрь районунда сыналып жатканын, анын алкагына зомбулук көрсөткөндөргө 20 күндөн 3 айга чейин электрондук билерик же мобилдик тиркеме тагылаарын билдирди. Тутум GPS аркылуу байкоону жана Face ID менен үзгүлтүксүз текшерүүнү камтыйт. Ал соттун чечими менен тагылат. Аяз Баетов кийинки жумадан тарта долбоор өлкө боюнча жайылтыларын кошумчалады. Күчөтүлгөн коргоо ордерлерин жөнгө салган тиешелүү мыйзам бюрократияны азайтуу максатында иштелип чыккан, деди министр. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагынын өкүлдөрү менен жолугуп, өкмөткө учурдагы көйгөйлөрдү чечүүгө, тармакты мындан ары өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды берди. Бул тууралуу анын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчысы аталган тармак мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеген. Иш-чарага өлкөнүн тигүү тармагынын, маркетплейстердин, логистикалык компаниялардын, мамлекеттик жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү, ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты.
Салык кызматы 2024 жылга карата мамлекеттик кызматкерлер толтурган декларацияны жарыялады. Ага ылайык финансы министри Алмаз Бакетаев bir жылда 7 миллион 36 миң сом таап, айлык кирешеси 584 миң сомду түзгөн. Тим башчысы Жээнбек Кулбаевдин капчыгына bir жылда 6 миллион 689 миң сом түшкөн. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева 1 миллион 723 миң сом таап, айына 143 миң сом тапкан. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеевдин жылдык кирешеси 1 миллион 65 миң сомду, айлык кирешеси 88 миң 800 сомду түзгөн. Бул суммага маянадан сырткары мыйзам тарабынан уруксат берилген башка кирешелер да кириши мүмкүн. Салык кызматы чакан жана орто бизнеске карата рейдтик текшерүүлөрдү 1 жылга токтотту. Мындай жеңилдиктер патенттин негизинде жана бирдиктүү салык системасына иштегендер үчүн каралган. Бул чечим учурдагы экономикалык кырдаалда ишкердик субъектилерди колдоо, бизнеске административдик басымды азайтуу максатында кабыл алынган. Ал эми рейдтик текшерүүлөрдөн бошотуу салыкты убагында төлөбөй жүргөндөргө жайылтылбайт. Эми чакан жана орто бизнестегилерге рейдтик текшерүүлөр жүрбөйт. Салык кызматы патенттин негизинде жана бирдиктүү салыктын 0,5% ставкалары үчүн рейдтик салыктык текшерүүлөрдү 1 жылдык мөөнөткө токтотту. Анда ККМ эсеп фактураларды колдонуу, товарларга карата алгачкы эсепке алуу документтеринин бар жогун текшерүү боюнча рейдтик салыктык көзөмөл жана контролдук сатып алуу убактылуу токтотулат. Пландуу деле текшерүү жүргүзүлбөйт. Бул деген жөнөкөй эле мисалы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп калышы мүмкүн. Эгерде ошол учурда бир мыйзамдуулукка дагы жаңы өзгөрүүлөр кирген болсо, бирок барып жанакы аталган контролдук, салыктык рейдтик текшерүүлөр жүргүзүлбөйт. Рейдтик текшерүүлөргө убактылуу тыюу салынган менен бул ишкерлерди салыктык милдеттерден бошотпойт. Ишкерлер мурдагыдай эле патентти жана бирдиктүү салыкты өз убагында төлөшү керек. Мында мыйзамдуу иштеп жаткандарга рейд менен барып текшерип, ишине тоскоол болбого гана чектөө коюлуп жатат. Бул кадамды ишкерлер да колдошууда. Анткени алар текшерүү жүрбөсө да өз ыктыяры менен салыкты төлөөдө ачык экенин билдиришет. Содагерлерге төлөсө деле бар, алардын милдет да текшерип келет. Анан эми ар кимдин ойлору ар түрлүү болуш керек. Менин оюмча, мен текшерсе деле, текшербесе деле өзүмдүн эмен аткарып турмакмын төлөп. Негизинен документ жакшы эле экен, негизичи. Налогко деле төккөнүң деле жакшы экен, жана ККМ деле жакшы экен. Себеби келгенде жүзүң жарык мына деп көргөзгөн оңураак экен. Мага ошонусу дурус эле деп ойлоп атам, туура эле деп ойлоп атам. Ал эми төлөнгөн эми мамлекетке элден деле жардам болуш керек да. Казынада акча болуш үчүн аз бирок пока төлөй элекпиз. Пока отурумдук төлөнө элек. Бул жеңилдик чарасы бардык ишкерлерге бирдей жайылтылбай, танда салыкты убагында төлөбөй жашырып жүргөн ишкерлерге карата көзөмөл күчүндө болот. Мисалы, жанакы салык мыйзамдуулугун сактабаган, талаптарын сактабаган, аткарбаган, жанагындай өзүнүн кирешесин жаап жашырган салык төлөөчүлөр кирбейт. Андан эгерде алар тууралуу мисалы кандайдыр бир салык органына бир факты менен кайрылуулар келген болсо, же укук органдарынан да кайрылуулар келген болсо, аларга карата ошол салыктык текшерүүлөр күчөтүлөт. Жана жанакы акциздик марка менен саткан салык төлөөчүлөргө дагы рейдтер жүргүзүлүп турат. Рейдтик салыктык көзөмөлдү токтотуу ишкерлерди мыйзамсыздыкка эмес, ачык жана жоопкерчиликтүү иштөөгө чакырган кадам дешет экономисттер. Анткени акыркы жылдары чакан бизнестегилер текшерүүлөрдөн, контролдук сатып алуулардан жана күтүүсүз рейдтерден улам ишин токтотуп коюуга же көмүскө экономикага өтүүгө аргасыз болуп келген. Эми бул кадам кирешесин жашырбай мыйзамдуу иштөөгө түрткү болот дешет. Бул деген салык төлөөчүлөргө, башкача айтканда, жеке ишкерлерге, кичи бизнес тармагына эркиндик берилип атат, мүмкүнчүлүк берилип атат деп кабыл алсак болот. Аны ушул мүмкүнчүлүктү кичи бизнес тармагы туура кабыл алып туруп, ушудан пайдаланыш керек дагы. Баягы белгилүү окумуштуулар айткандай, илимпоздор айткандай, салыкты эркин төлөп, өз убагында төлөп, эркин жашоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн алыш керек. Ага катар дүң сода менен алектенген ишкерлер патентке өтүп, сода жүгүртүүсүн атайлап ылдый көргөзүүсүнө жол берилбейт. Ал үчүн атайын чектөөлөр да киргизилет. Ошол эле учурда салыктык тартип жана жоопкерчилик толук сакталып калат. Алмагүл Эркебайкызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Ош шаарында ижарага берилген батареяларынан салык чогултуу иши активдүү жүрүп жатат. Көп кабаттуу үйдөгү батарея үчүн салык 1 чарчы метрине айына 30 сом, ал эми жеке үйдө болсо 40 сом деп эсептелген. Аны төлөгөн жарандарга 7,5 миң сом, мекеме уюмдарга 23 миң сом айып салынат. Азыркы тапта батареялардын ижара акысы дагы жыл өткөн сайын өсүүдө. Акылбек Сатыбалдиев дээрлик 5 жылдан бери батарея жаралап жашап келет. Анын айтымында алгач келген жылдары ижара акысы адам башына 3 миң сом болгон.
Бирок 2025 жылы баа 5000 сомго чейин көтөрүлгөн. Бул эски көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин баасы. Учурда ал студент достору менен 3 бөлмөлүү батирди 30.000 сомго ижарага алып жашап жатат. Ижара акыларынын кескин кымбатташы айрым шаардыктар үчүн олуттуу кыйынчылык жаратууда. Квартирада биринчи курстан бери квартирада жашайбыз. Азыр 5-чи курсмун. Баалары биринчи курста келгенибизде барыбыз 3,5 болчу квартира адам башыначы. Азыр трехкомнатный квартирада 6 киши турабыз. Анда 6 30 миң чыгарып беребиз. Квартира трехкомнатный азыр 30 миң, услуга сыртында. Ош шаарында ижарага берилген батир ээлеринин салык чогултуу иши 2024 жылга салыштырмалуу 2025 жылы кыйла активдүү жүргүзүлгөн. Тактап айтканда 2024 жылы батир ээлери тарабынан 5487 патент төлөнүп, 7 миллион сомдон ашык салык чогултулган. Ал эми 2025 жылы 7299 патент берилип, 9 миллион 200 миң сомдон ашык салык чогултулду. Биздин салык кызматкерлеринин тарабынан ошол Ош аймагында салык төлөө боюнча жакшы иштери жүргүзүлүп, анын натыйжасында 2024 жылга карата мисалы субъекти таандык батирлерин ижарага берүү боюнча патенттин саны 5487 болсо, 25 жылга 7299 патент төлөндү да. Суммасы 7 миллион 101 миң болсо, 2025 жылда 9 миллион 262 миң сом жыйналды. Ижарага берилген батир ээлеринин салык чогултуу иши соңку жылдары активдеше баштады. Салык кызматы батирин ижарага берип, бирок салык төлөбөй жүргөн жарандар тууралуу маалымат берүүгө чакырууда. Мыйзамга ылайык көп кабаттуу үйдөгү батир үчүн салык ар бир чарчы метрине айына 30 сомдон, ал эми жеке үйлөр үчүн 40 сомдон эсептелет. Белгиленген тартипте салык төлөгөн жарандарга 7500 сом, ал эми мекеме уюмдарга 23 миң сом айыппул салынат. Патент деген бул мисалы жанакы көп кабаттуу үйдү бере турган болсо, 1 квадрат метрине 30 сомдон төлөнөт да. Бул эч канча деле акча чыкпайт. Эгерде жер үй болсо, анда 1 квадрат метрине 40 сомдон төлөнөт. Жанагы страховой полис болсо, ошону мурда 2699 сом болсо, акыркы жаңы өзгөрүүлөр боюнча азайды. Бул жанакы 1615 сомго түштү да. Шаар тургундары батирлердин ижара акысы кескин кымбаттап кеткенин айтып, бул жагдай жаш үй бүлөлөргө олуттуу кыйынчылык жаратып жатканын белгилешет. Ошондой эле алар курулуш компаниялары салган үйлөрдүн чарчы метри жыл өткөн сайын өсүп жатканын айтып, учурдагы айлык маяна менен батир алуу же ижара акысын төлөп барган сайын мүмкүн болбой баратканын айтышууда. Арзандаса жакшы эле? Арзандаса жакшы эле да. Үйлөр арзандаса жакшы эле. Квартиралар арзандаса жакшы эле. Бирок жылдан жылга эле бар жок кымбаттап атат го. Пенсиябыз көтөрүлбөй атат. 7,5 миң бир айга жетпейт да мисалчы. Туурабы? Канааттандырбайт, азыркы жаш үй бүлөлөргө кыйынчылык эле туудурат. Айлыгыбыз себеби мамлекеттин айлыгы аз. Жетпейт. Кымбат. Мына азыр ГИКке барып келдим. 1 квадрат метр 105 миң сом экен. Калгандардыкын сурай элекмин пока. Ыңгайлуубу же өтө эле? Көп, слишком көп. Белгилей кетсек, батирди ижарага берүүчүлөр салык төлөш үчүн алгач салыкты каттоого туруш керек. Каттоодон өткөн соң жеке кабинет үчүн логин жана сыр сөз алат. Жеке кабинет аркылуу ар ай сайын патенттин онлайн узартып турууга мүмкүнчүлүк бар. 2025 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөдө жалпысынан 43.218 патент берилген. Алардын жалпы суммасы 84 миллион 582 миң 900 сомду түзгөн. Бишкекте батирлердин баасы төмөндөшү мүмкүн. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Мекеменин адиси Айдар Сүкенбаевдин айтымында өткөн жылдын сентябрь айынан бери калаада батирлердин чарчы метри үчүн $1400 деңгээлинде туруктуу кармалып турат. Ошондон бери кыймылсыз мүлк рыногунда баалардын өсүш темпи жайлады. Буга чейин чарчы метри баасына кескин жогорулаган, бирок азыр кырдаал өзгөрүп жатат, деди эксперт. Ал белгиленгендей, быйылкы жылдын биринчи чейрегинде бааларда олуттуу өзгөрүү күтүлбөйт, бирок божомолдорго ылайык экинчи чейректе баалар акырындык менен төмөндөй баштайт. Кыргызстанда алкоголдук продукцияны түнкү саат 23:00дөн таңкы 8:00га чейин сатууга тыюу салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечи депутат Марлен Маматалиев алкоголду ашыкча колдонуу улуттун ден соолугуна түздөн-түз таасир эткен негизги социалдык жана медициналык көйгөйлөрдүн бири экенин белгиледи.
Мыйзам долбооруна ылайык түнкү клубда ичимдиктик кафе, ресторан, барларда жана атайын лицензиясы бар соода түйүндөрүндө гана сатууга уруксат берилет. Ошол эле учурда калдык конуштардын борбор аянттарында, парктарда, бакчаларда, скверлерде эс алуу жана көңүл ачуучу комплекстердин аймактарында алардын чек араларынан 100 метр радиуста алкоголдук продукцияны сатууга тыюу салынат. Демилгенин максаты кылмыштуулуктун жана зомбулуктун деңгээлин төмөндөтүү, алкоголдук көз карандылыкты кыскартуу жана жол кырсыктарынын санын азайтуу. Эл аралык практикада мындай чектөөлөр ийгиликтүү колдонулуп келет. Маселен, Россиядагы аймактардын көпчүлүгүндө жана Казакстанда алкоголдук ичимдиктер түнкү саат 23:00дөн таңкы 8:00га чейин сатууга тыюу салынган деп айтылат негиздеме маалыматта. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда кесиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кенен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.